Bir iki söz айтып берип коесуз бага. Бабур деген 16 кылымда атасы Фергана өрөөнүндө ошол жол башчы болуп, анан ошол жакта бир согуш башталып, согушта Шербани дегендер менен согушуп, атасы каза болуп, анан Самаркандды талашып, Бабур качышка туура келип, анан желдеттери менен качып, ушул ош тарапка качып келип, ушул Сулайман тоого чыгып, Сулайман пайгамбардын издерин тегеректеп үй салып, ушул жерде башкалкалап, анан бир нече жылдар өткөндөн кийин бул жерден Афганистан, Пакистан, Индияга карай жол тартып, ошол жакта бир кыйла бөлүктөрүн басып алып, ушул жерде өзүнүн бийлигин орнотуп келген. Азыркы Тажы Махал, Индиядагы Тажы Махал ошонун чебереси аялына арнап курган курулуш экен. Бул жерде 16-кылымдан Бабурдан калган алды жагындагы Бабурдун үйү деп аталган үйдүн алды жагындагы кыштары ошол 16-кылымда таган кыштар. Бабурдун өзүнүн үйү 62-63 жылдары бузулган атеисттер тарабынан. Бул үй 89-жылы реставрация болгон. Бул жерге ошо зыярат максатында элдер зыярат кылып келишет. Ошол Бул болсо Бабурдун үйү. Бабур Амур Темурдун урпактарынан болгон. Сулайман тоонун башындагы Бабурдун үйү. Бул жерде Сулайман пайгамбар да болгон ба? Бул жерде ооба ушул учурунда Сулайман пайгамбар келип кеткен экен. Бул жерде ошо Сулайман пайгамбардын издери, тизелеринин издери калган экен. Эки рекет намаз окуп кеткен дейт. Уламыштар боюнча. Бул жерде дагы манжалардын издери жана ошондой эле бир атынын бир такасынын изи калган экен. Бутунун издери дуалдын алдында калып кеткен деп айтылат. Сулайман пайгамбар кайсы кылымда болгон? Эми кайсы кылымда экенин билбейм, ошол эң алгачкы Doğrularda. Пайгамбар жөнүндө айтса болот. Сулайман пайгамбар бүт жиндерди башкарган экен, жаныбарлардын тилин билген экен, падышалардын эң бай падыша болгон экен. Эми ал ушу өзгөчө касиет менен жаралган экен, Кудай аны өзгөчө касиеттер менен жараткан экен. Бабурдун үйү. Ага, мо канчанчы кылымдын кыштары ошо жөнүндө бир эки сөз айтып берип коесузбу? Мына Астана жагындагы алдыдагы 4-5 кыштар. Ошо 16-кылымдагы ошо Бабурдун мурдагы үйүнө таандык кыштар экен. Бул кыштар ошол учурдагы технология менен ышырылган кыштар болот экен. Ошондо 500 жылдан ашып калган кыштар экен да. 500 жыл? 5 кылымдан ошо 16-кылым болот. Ошондо өйдө жагы болсо 89-жылы Хивадан алып келинген кыштар экен. Хива? 89-жылы реставрация болгон ашар жол менен. Ашар менен курулганбы бул, Ашар жол менен курулган экен. Охрана. Жакшы салынган экен, мына кыштар. Бул кыштар эчкинин майы менен жасалганбы ака? Ошондой жаныбарлардын майларынын нерси бар экен. Жаныбарлардын майларын, Керемет. Бабурдун үйү. Бул тарабы Сулайман тоо. Сулайман тоонун алдындагы Ош шаарынын тургундарынын үйлөрү жана ишканалары. Сыйгаланган таш жөнүндө бир эки сөз айтып берсеңиз. Бул ташта бел таш деп аталат экен. Бул жерде ошол белде проблемасы барлар дейби, белде оорусу барлар ушул жерден 3 жолу, 5 жолу, 7 жолу таштан белинен жатып алып тайышат экен. Анан
Анан ары кол таш деген бар. Анын историясын билбейт экем. Анан ылдый түшкөндө Бешигене деген бар. Бешигене деген жерде ошол дагы зыярат кыла турган жай. Бир убакта уламыштар боюнча ал жерге 41 жоокер качып кирип чыкпай калган деген уламыштар бар экен. Ал жерге ошол үңкүрдүн кирип эле сол жака 6-7 метр жатып алып фонарик менен киришке туура келет. Ал акырына барганда кара таш бар, үстүндө бир нерсе деп жазылган. Ал жерде эми тилек кылат экен. Тиленип ошо тилек кылып кетишет экен элдер. Ошол андан чыккандан кийин уже дальше уже үңкүрлөр бар. Анан үңкүр музейге барылат. Үңкүр музейден ары көздөй дагы ошол Сулайман тоодан чыга турган чыгыш жагы бар. Ары шаарга чыгып кетсе болот. Ошол. Но таш жөнүндө, таш бели ооругандарга дедиңизби сиз? Эми ошондой ишенимдер бар экен илгертен калган. Ошо бели ооругандар, белинде ошо проблемасы барлар деп ошондойлор жатып алышып, бели менен жатышып кайышат экен да, сыйланышат экен. Окей. Ол жерден сыйгаланышат экен. Бели ооругандар сыйгаланат экен. Баягы Сулайман тоо ыйык жер да бул жер. Ыйык жер. Бул жерге келип тилек кылсак болот.